Кийинки 46-суроодо бизге цилиндр формасында 2 идиш берилген. Суроодо кичинекей идиш менен канча жолу суу койсак чоң идиш толот деген суроо экен. Анда булардын көлөмдөрүн бөлөбүз. Тийиндеси ушул суроонун жообу болот. Цилиндрдин көлөмүнүн формуласы πr квадрат көбөйтүлгөн h. Бизде бийиктиги берилген 40 сантиметр, буякта 10 сантиметр. Буякта радиусун таап койгулу. Диаметр 30 болсо, радиусу 15 сантиметр болот. Мунун радиусу 3 сантиметр болот. Биринчи чоң цилиндрдин көлөмүн табалы. Ушунда π 15 квадрат көбөйтө бийиктиги 40 сантиметр. Экинчиники кичинекей цилиндрдин көлөмү π 3 квадраты көбөйтө 10 сантиметр. Эми экөөнүн тийиндисин алабыз. Бөлөлү, ушул жерден эле пилер кыскарып кетет. 40-ты 10-го бөлсөк 4 болот. Бул жерде квадраттарды кашан сыртына чыгарып, 15-ти 3-кө бөлсөк 5, 5-тин квадраты көбөйтө 4. Демек 25 4-кө көбөйтөбүз 100. Демек 100 жолу куйсак ошондо чоң идиш толот экен. Туура жообу Г варианты.